Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө жалындуу ысык саламыбыз менен Индия мамлекетинин Дели шаарынан ошол ысык салам жолдойбуз мекенибизге, жалпы кыргызыма. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду негизделип, Кудай буйруса татыктуу бир көпүрө болуп кызматын кылып келет. Биздин ушул бүгүнкү күндө бул жака келгенибиздин максаты тынчтык мекендешибиздин ден соолугунун жакшырышына дүйнө кыргыздары кол сунуп, бүткүл ынтымагыбыздын, биримдигибиздин бекемдигинен, ушул тынчтыктын, ден соолугунун жакшы болуп кетишине жакшы тилегин айткан, салымын кошкон бардык мекендеш сиздерден Аллах ыраазы болгон болсун. Кудайым буйруса чексиз шүгүрлөр. Тынчтык бүгүн операцияда болду. Ушул операция 11 саатчалык аралыкта болуп өттү. Ушундай жеңил өткөндүгүн бизге маалымат берди врачтар. Бүгүн ушул кабарды аябай күтүп, чыдамсыздык менен күтүп, операциядан чыкканча биз ошол жерде күтүп отурдук. Сүйүнүч, кубаныч менен отурабыз. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Тынчтыктын ошол эсен аман ушу мекенибизге кайтып барышлыгын жараткан насип кылсын деги эле эч кимибиз оорубайлы. Мен бул жерден ыраазычылыкты билдирем тынчтыктын айылдаштарына, ошол жерден ушул нерселердин баарын козголуп, уюштуруп бүт баарын ушул башында чоң жоопкерчиликти кармап турган Урмат Бекболиев байкеме мен терең ыраазычылык билдирем. Жана ошол эле айылдагы бүткүл жамаатка, ошол бүткүл айылдаштарына ыраазычылык билдирем. Андан тышкары ушул бүткүл кыргызга ыраазычылык билдирем. Анын ичинде ошо Нур Султан деген биздин мекендешибиз, ошол Сбербанктан бүткүл Россиянын бардык аймагын камтыган мекендештердин ортосунда чоң бир себепкерлигин, чоң кызматын кылды. Нур Султан, сенден да Алла ыраазы болсун. Ушул күндөгү кылган кызматыбызга же болбосо жакшы кылган ишибизге жараткандын сөзсүз сыйлыгы бар. Сөзсүз Кудай буйруса. Анан мен эмне деп айтам? Жалпы кыргызга, бүт Италиядан, Германиядан, Швециядан бүгүнкү күндө кайрымдуу бол коомдук фонду менен дүйнө кыргыздары байланышып, ушундай кол сунууларды жасап иштердин ушул чоң жыйынтыктарын көрүп келебиз. Кайгынын көз жашын кубанычтын көз жашына айландырган аракеттер бүгүнкү күндө өз көзүбүз менен күбө болуп келебиз. Кудай буйруса мен эмне деп айтам? Тынчтыкка мындан кийинки жашоосунда жалаң гана жакшылыктар, ийгиликтер коштосун. Ойлогон ойлор орундалсын. Бала чакалуу болуп, көп кыргыздын санын көбөйтүп, келинчек өмүрлүк жар экөө дайыма ушундай бир ийгилик үстүндө болуштугун Кудайдан тилек кылабыз. Деги эле ушул кол сунуп, ушул жакшылык, бата тилек алам деген бардык мекендеш, ушул үй бүлөмдө тынчтык болсо экен, амандык болсо экен деп жакшы тилек үмүт менен ушу садакасын узатып колдоо көрсөткөн мекендеш, сиздин биздин ынтымагыбыздын жыйынтыгы бүгүнкү күндө 20лаган үйлөр салынып, канчалаган кыйналган мекендеш ден соолугунан сакайып, кыйынчылыктар артта калып, жаңы төрөлгөн баладай жашоодо жакшы бир жашоосун улантууга биз себепкер болгондугубузга бизге эмес, жаратканга мактоолор болсун. Анткени биз жома себепкербиз. Бул күнгө жеткизген жаратканга мактоолор жаратканга болсун. Мен өтө кубанычтамын. Ушул көптөгөн комментарийлер жазылып, көптөгөн бата тилектер айтылып, элдин уулусун деген жакшы жылуу сөздөр жазылып, тынчтыктын жакшы болуп кетсин дегенине жакшы тилектер айтылып, мына ушул олтуруп алып тахажжуд намазында, жума намазында туруп дуа кылып атабыз деген мекендештер, Кудайым кут кылсын сүйүнүчүбүздү. Мындай сүйүнүчтөр бизде көп болсун. Кыргызстаныбызда бакубатчылык орноп, ушул жумушсуздуктун учурунда жумуш менен камсыздалып, четте жүргөн мекендештер өз өлкөбүздө кызмат кылышлыгын насип кылсын. Жараткан зат биз кандай тилек үмүт кылсак Кудай кабыл кылган болсун. Ушул садака бул пайгамбарыбыздан калган жакшы осуят, насаат кеби бул көптөгөн балиядан, оорудан, сыркоодон алыс кылат деген. Ушул кылган жакшылыгыбыздын урматына биздин ата энебизге Кудайым оорудардан алыс кылсын. Ата энебизге бактылуулук берген болсун, ден соолук берсин. Ушул кылган ишибизге жараткан зат үй бүлөбүзгө амандык берсин. Балдар кыздарыбызга, уул кызыбызга, өмүрлүк жарыбызга, деги эле өзүбүзгө, баарыбызга Кудайым ушул кылган иштерибиздин урматына бекем ден соолук өмүр, эки дүйнө бактылуулугун насип кылган болсун. Мен бир нерсени айткым келет.
ушул бир магазинге барсак өзүбүздүн күндө керектелчү буюмдарды таап алсак болот экен. Издесек табабыз, андай эле базардан издесек табабыз, магазинден, дүкөндөн издесек табабыз. Дары дармек ала турган болсок аптекага барып издеп тапсак болот. Бирок бир нерселерди издеп таппай турган нерселер бар экен. Муну жараткан ушундай сырдуу дүйнөдө, биз баарыбыз сырдуу дүйнөдөбүз, бирок ушундай сыр менен камтып койгон экен. Бактылуулукту магазинден сатып ала албайт экенбиз. Ыйманды бир аптекадан же бир дүкөндөн сатып ала албайт экенбиз. Бул ийгиликти, мындай нерселерди биз магазинден сатып ала албайт экенбиз. Урматтуу бир тууганым, мындай нерселердин баарын сыр кылып жараткан бекитип койгон экен, сыр кылып коюп койгон экен. Бул нерселерди биз мына бүгүнкү күндө жакшылык кылсак, жакшылыкты жакшылык чакырат экен. Ошон үчүн бул магнит сыяктуудай ушундай керемет дүйнөдө ушундай керемет менен камтып койгон жараткан зат, ушунчалык улук зат, жоктон бар кылуучу зат, барды жок кылып коюучу зат, Аллах Таала кадыр зат, 18 000 ааламды ушундай бир камтып турган, кумурсканын баскан басыгынын үнүн угуктуруучу зат бул бир гана Кудай. Ошон үчүн Кудай ушунчалык кудуреттүү зат. Биздин ар бир кылган ишибиз, жашоо өмүрүбүз жараткандын жардамында болсун. Тынчтык мекендешибиз, деги эле Кыргызстанда канчалаган мекендештерибиз кыйналып, кысталып, оорудан кыйналып, ушунчалык азап тартып кыйналып аткан бир туугандарыбызга жараткан шифасын берген болсун, берген дартына шифа берсин, жараткан зат берген сыноосуна жеңилдик берсин. Ушундай бир ынтымагыбыз күн санап кулчуп бекем болуштугун насип кылсын. Мен бир нерсени айткым келет. Бизге көптөгөн аманаттар келүүдө. Бирок ушул аманаттарды биз кыянат кылдырбастан дареке жеткизгендиктин жыйынтыгы бүгүнкү күндө ушул жыйынтыктар мына канчалаган үйлөр салынып, 20га жакын үйлөр салынып, 1-2 жылдын аралыгындагы. Биз бүгүн Кайрымдуу Бол фонду 2 жаштабыз. 2 жашта ушул ийгиликке жетип отургандыгыбыз кубандырат, сүйүндүрөт. Балким биз 10 жашка чыкканда жүздөгөн мекендешти үйлүү кылып, миңдеген мекендештин ден соолугунун жакшырышына себепкер болобуз деген ойдомун. Бирок булга жетиш үчүн сиздерден келген аманатка биз кыянат кылган жокпуз, бирок биздин сиздерге болгон аманатыбыз бар. Эгер көрүп жаткан болсоңуз, ар бир көрүүчүгө, ар бир угуучуга бизден аманат. Биздин фонд тууралуу кимдир бирөө туура эмес сүйлөгөн болсо, же бир ушул ынтымагыбызды дыратчу сөз айта турган болсо, бир ушундай бир туура эмес нерселер, көрүнүштөр боло турган болсо, сизден өтүнүч, аманат, ошону тилиңиз менен кайтарып коюңуз, тилиңиз менен оңдоп коюңуз. Жок дегенде жакшы жакка буруп коюңуз. Бул ынтымагыбыздын бекем болушуна сиз дагы себепкер болуңуз. Көптөгөн мекендеш сиздин, биздин себепкерлигибизди күтүп, зарыгып күтүп отурат. Ошондуктан бардык мекендешке Аллахтын ыраазылыгы болсун. Ошондой эле кубангандыгыма, сүйүнгөндүгүмөн сөз таппай отурам. Мекенибизди аман эсен кайтып барышлыкты жараткан бизге насип кылсын. Ушул буюрса баары жакшы болот деген үмүттөмүн. Биздин күчүбүз ынтымак, биримдикте. Өлкөбүз, Кыргызстаныбыз өнүп өскөн мамлекеттердин катарында болсун. Мына 1,5 миллиард 380 миллион калкы бар Индияда бүгүн биз отурабыз. Биздин ушул 1 миллиард 380 миллион Индия калкынын жанында биздин 6 миллион кыргыз бир айылынчалык, бир областына эмес, айылындай эле саныбыз экен. Бул жерде мен айткым келет. Ушул 6 миллион кыргыздын 1 миллиону башка улуттан турса, 5 миллиону таза кыргыз болсок, ошол 5 миллиондун 2,5 миллиону кичинекейлер болсо, 2,5 миллиону чоңдор экенбиз. Ушу 2,5 миллион кыргыз ынтымакка келе албасак, биримдикке келе албасак, анда кимди күнөөлөйбүз? Анда ким күнөөлүү? Буга сиз жана мен күнөөлүү. Ошондуктан келиңиз, жүрөгүбүздө бир кыргыздын ушунчалык намустуулугу ойгонуп, өзүм деп эмес, өзгө үчүн аракет кылган, өлкө үчүн аракет кылган намустуу уулдардын катарын толуктайлы. Биз бүгүн тарбия берели уул кызга, ушул өзүн көмөчүнө гүл тартуудан эмес, өлкөсүн ойлогондо көбүрөөк багыт берели. Ошондо биз өнүп өсөбүз. Урматтуу мекендешим, бул менин жеке гана оюм. Ошондуктан көп сүйлөп башыңыздарды оорутсам кечирим сурайм. Кубангандыгыма эмнени сүйлөрүмдү билбей турам. Кудай буйрса мындай көп жакшылык ийгиликке себепкер болуштукту жараткан насип кылган болсун. Эч бир жан оорубасын. Жараткан ар бир кылган ишибизди кабыл кылып, бу дүйнө акыретте бактылуулукту насип кылган болсун.
Алланын мээримин адамдарга жеткирип жаткан асыл инсандар. Сынбасты уста өлбөстү Кудай жаратпаптыр. Табыт атты сыздатып токуп коет бир күнү, жаназаңды молдолору окуп коет бир күнү деп улуу апыз барып айткандай, келгиле байбатчалар. Бири-бирине кол сунуп, акыркы тыйынын берип, жардамдашкан караламан элди карап, таң калып, таңыркап отуруп, байкабай табыт атты минип калганча, сооп иштерди жасап акыреттин камын көрөлү.